Сиздер билгендей республикалык штаб иштеп жатат. Андан тышкары саламат сактоонун астында да оперативдүү 24 саат боюнча иштеген штабтар иштеп жатат. Эгер мына бүгүнкү күндө карасак, эл аралык эпидемиялык абал кандай? Значит, биз айтып кеткен бүткүл дүйнө саламат сактоо уюму күн сайын биз менен маалыматтарды берип турат. Бүгүнкү күндө көчөкү 27 февралда ошо саламат сактоо уюму берген маалыматы боюнча дүйнө жүзү боюнча 82,294 киши катталган. Анын ичинен 78,630 бул Кытайда катталды. Бул 95,5% түзөт. Анан Кытайдан тышкары 3664 бул 4,5. Ошонун Кытайда каза болгондор 2747, жана Кытайдан тышкары каза болгондор 57. Андан тышкары ошо бизге берилген маалымат боюнча бүгүнкү күндө 33,277 адам айыгып чыкты. Ошо бүткүл дүйнө саламат сактоо уюмунун баалоосу боюнча Кытайда эң жогорку деген баа, анан регионалдык жана глобалдык деңгээл бул жогору деп белгиленип жатат. Бүгүнкү күндө азыр сиздер билгендей бүт маалыматта азыр 46 өлкөдө ушундай случай катталды. Жана баягы круизный лайнер менен азыр 47 болуп атат. Бирок бул жерде айтып кетишибиз керек, Кытайда мындай бир басаңдаган тенденция болсо, Европа чөлкөмдөрүндө мындай жайылуу көбөйүп атат. Анын ичинен мына эң кээ бир мамлекетте, мисалы Японияда азыр 186 жаңы 3 случай болду. Южный Кореяда аз убакыттын ичинде 1766 болду, жаңысы 13 случай. Вьетнам, андан тышкары ошо бизде кооптуу болгон азыр Италияда 400 киши дагы ушундай катталды. Анан дагы Иранда да аябай 141 болду, анын ичинен жаңысы 22 случай. Мына ошонун алкагында биздин мамлекет тарабынан да ушу кээ бир алгоритмдерди өзгөрттүк. Ушул жана аталып кеткен мамлекеттерден Кытай, Япония, Түштүк Корея, Иран, Италия мамлекеттен келген граждандын баары бүгүнкү күндө толук карантинге кабыл алып жатабыз.